Hurmatlı Beksultan Jagiyevich, sizдің бүгінгі 80 жылдық марапатыңыз менен Қырғыз Республикасының өкіметінің атынан шын жүректен құттықтаймын. Bizim yaşadığı, bizim kurumda, bizim kurumda sanalı olan yazıcılar var ekan. Sanalı olan rejissörler var ekan. Sanalı olan operatorlar var ekan. Sanalı olan degi uşul Kırgızdın atın çıkaratılgan insanlar var ekan. Alar almaşpaydı ekan. Alar 5 yılda ulan almaşıp durbaydı ekan. Alardan kılgan işi bölüktü. Alardan kılgan işi daima Kırgızga Ülgü olup, daima Kırgızga bir iz kaldırıp, oşularının yolunu yoldayım degen, min degen bizden yaş bulundu ötürü duran kişiler. Adamda ilk kana asıl nesi oldu demez, adamgerçilik kana cevapçılık. Bu kişinin adamgerçiliği uçunda yürek akı, cevapgerçiliği uçunda kılgan hizmatı da. Hiç kaçan biyilik oluğu, başkası oluğu bir deyim anlamı var. Uluğuluk uçunda, uluğ küçüge bir deyim anlamı var. Biyiklik uçunda bir deyim mamile kılar. Korkboğun, kaymanmagan, betbetkan, Beksultan Jakiyev degende adını anıqatı sürөsүп алган кишидеги кишинин жүрөгү дук-дук этпеде турган биздин аксакалыбыздын биздин сыймыктанган кыргыз элинин кыргыз ошол маданиятынын сыймыктанган чыныгы баатыр атабыздын ушу 80 жылдык маанекесине келип отурабыз. Манастын жаңы сылган варианты бул менимче жаңы башталыш классикалык вариант Бексултан Жакиев. Sası 50 yaşka жақындап келаткан. Мен аябай сүрдөгөн. Анан 50 келди. Эчтеке болгон жок. Анан 60ка келгенде жанагы 50дөгүдөй сүрдөбөйт экенсиң. 50ге 60ка чыкпасаң деле, кээде бир күн ойгонуп эле, эртең менен турганда оюңа көп нерсе келет. Ай, бул эмне? Мен кантип жашап атам? Эмне үчүн жашап атам? Менин ушу жашоомдо бир өзүмөн башкаларга жага турган бир иш кылдымбы? Же өзүм үчүн эле жашап келатам? Деги мен киммин? Мына азыр мага мен киммин деген суроо көп келет. Мен киммин? Мен ушул суроого өзүм жооп таба элекмин. Таба албай жүрөм. Кээде ойлойсуң, бала болуп бараткан картаңда. Же эрте картая калган баламын. Тегиңди ойлойсуң. Улутуңду ойлойсуң. Кайсы доор болбосун, жаралгандан. Ар бир адам ар кандай жашайбыз. Бирибиз күнүмдүк жашообузга ыраазыбыз. Кээ бир адамдар ушу канаттуу куштардай ою менен, кыялы менен учкусу келет. Ошон үчүн манас жаралган. Ошон үчүн жана комуз күүлөрү да. Ошон үчүн жана акындардын айтышы. Ошон үчүн мына шырдактардын философиясы.
Ошон үчүn at oyunlarının dramaturgiyası. Bunun bardығы terenginde göçmөндөр цивилизациясы деген өтө татаал, өтө катаал, бирок байдоор жатат. Мына ошол байдоордун чурунда манасыбыз жаралат. Манасчыларыбыз чыккан, комузчуларыбыз чыккан. Анда кыргыз азыркыдан да аз болду. Degele çıkarmacılık önerdin. En başında şu Manas epostu. Tileke karşı Manas eposun anın okuyasını bilgen kırgız az da. Atını ele aytat. Okuyasın bilbeydi. Okuyasın bilbegen üçün Manastı mani mаңызын, filosofiyasını düşünbeydi. Düşünbegenden mi? Uluttu karnamız. Ökse olurdu. Eğer de Manastın mаңызын düşünse, oşonu düşüngen kırgız maydalap aytılады. Oşo Manas düşünbegenden bizim talantlı adamlarımızın çıkarmalarındagı tereң oy, maksat kırgız деген идеяларын жатканын биле албай атышат. Мир русской, советской и мировой классики. Они создавали не только спектакль. Старейшего творческого коллектива Кыргызстана. Çıkarmacıl adam eldin taqdırı, өлkөнүн taqdırı жөнүндө ойлонбосо, ошон үчүн bir hareket kılbasa, anda emnesi çıkarmacılar. Bizdin жашообузда кубанган учур болгон, спектакльдери мыкты болгон, артисттери даап киши барасыңыз. Советбек Жумадылов менен биз конокто болдук деп мактанышчу. Yani raykomdor. Kızıkeyeva menен bir жерде болдук. Рыскулов менен bir эс алып калдык деп мактаныш. Разрешите от имени общественности, деятелей культуры и искусства Мына азыр кинону өстүрүш үчүн коллективный жанталашуу болот. Бул өзү жакшы көрүнүш да. Бирок аракеттин ар жагында bir кубанта турган, сүйүнтө турган, атаң көрө, мына ушундай болот тура деген bir элдин эргүүсү керек да. Turmuşta el görбөгөн мындай нерселер болот. Чындык. Бул болгон окуянын фактынын чындыгы эмес, ойдун, сезимдин чындыгы болуш керек. Мына ошондо адамга өтө таасирлүү болот. Атанын тагдыры биринчиден soğuştun kesepeti, oğurçuluğu, kıyınçılığı, gelindi cesir taştı, oğuldu cetim taştı. Bunday turmuş har bir üy-бүлөдө oldu. Mına müngüröp kalgan üy-бүлөлөр oldu. Müngüröp kalgan enatalar oldu. Biroq uşunun içinde
Eldi saqtap kalgan bir nerse boluş gerek da. Bir kasiyet boldu da al ümit. Ümit Akılbek'tey karılarga kayrat güç verdi. Mesela ben hazır uşu Burak'a geldim. Oşol gütü sezimi hazır mende dile var. Yılın 12. dekabrında Cengizbek'in atasın güyömdü alıp gitti. Soğuşka, saldatka. Oşol 12. dekabrda gitti. Oşonu menen anan Şüraldın jarımı çenderinden keyin kat geldi. Leningrad'ın aldığında Balkovstroy degen yerde soğuş talasındayız. Isıkgöl'den 3 bala varız. Sivaznoy var 3 devatamın dedi. Oşa kat yazıp durdu ve katının iki sözünün birinde de Bek Sultanım İmaşında oynatıp yürüyorsun mu, ketelep yürüyorsun mu de öyle yürüdü. Oşonun önüne göz açıp cumhurçalından giyinile Fiveral öttü, Mart öttü, April öttü. Ananla Mayda da kat gelmeye kaldı. Annem oşanda benim 19 yaş kurağım. Bala beşikte kaldı. Bek Sultanım 3 yaşta. Oşantığından Bek Sultanımdan ayrılanayım. Bek Sultanım oşacankı. Cengizbek'in getirip çoğayttı. Anan soğuş basıldı. Turmuş özlüğüne düştü. Anam beni alcaydan anan kotarıp ikinci turmuş kütüp kaldı. Bala çoğun atalarında kaldı. Anan ortadan anca baykuş. Kaynatamların görmegeni görmedi da bayifçesi de öldü. Ben de yetip kaldım. Bulutbek, menile karaysın, tüyük göz ayırmay karaysın. Emine, meni sakındın mı? Men de seni sakındım. Kısa oldum kulunum, kısa oldum. Bulutbek, kaçan gelip komuzumdu kolun alasın? Uşinti böyle ilinip dura verebi. Gelsenci, gelip ırlap bersenci. Irındı sakındım, güvümdü sakındım. Kıyal jorugumdu sakındım. Kana, çıkar çinimdi, uğayın. İspektakülde birinci yolu kitabını okudum. Geçinde başlagam, taң atqıça okudum, taң atqıça ilap çıktım. Tanıdım ben Zuhra'nı, tanıdım. Bolğun çındık. Oşun üçün elge jaktı da, köp yerlerde koyuldu. Şu bizden Taldı suğa gelip bu sayga koydu. Oşonda hile bakan can kalgan yok.
gözlerime sayın. Bu ошол аян тилеген түнөгөн үйлөөнүн тукуму. Жөрөлгө түнөгөн коломду да. Бул чыгармада энди деле шык болот балдарым. Аян болот. Эмгеги элге жакты эми аман болсун. Kambarkan жаа тартып атса жаан үн чыгарат да. Ошондон анан комуз чыгарат. Эң негизги ой. Айым үчүн ал жаа тартып калган. Адамдык сапат менен колдоп жүргөн. Адамдык сапаттан ажыратып кое тургандагы дүнүйөгө мансапка кандай мамиле кыласың? Жана Камбаркандын эки агасы, булар дүнүйөкөр, акылы деле жок. Дүнүйөгө жеткенден кийин булар мансап дегенчеп бөрү аласет болбойт деген ушу. Мансап жөн өзүнөн өзү келбейт экен. Мансап үчүн бирөөнү өлтүрүш керек, кырыш керек, согуш керек. Ошон үчүн бизде ырк кетет, бизде тартип бузулат. Bizde jamandıq izdilet, anın жүрүп soğuşta çıkıyor. Sebebi adamda katı dart durат. Ушул экөөнү арактан берек керектүү гана деңгээлде мамиле кылса, адам баласы тынч, ынтымакта сонун жашамак. Ушул максат менен жазылган нерсе отортуу керек. Көп театрларга койдуруш керек деген пикирлер айтылды, бирок кийин башы көзүбүздү жыя албай калдык да. Эгемендүүлүктөн кийин. Баягы жылы Стрельникте курултай болду чоң. Биринчи сөздү эле жазуучуларга берди. Анан мен сүйлөгөндө минтип баштадым. Мына эгемендүүлүктү эңсеп жүрүп алдык эле деди. Атабыздын көбү эгемендүүлүк деп боздоп жүрүп, кээ бирөөнүн жашы 30га жетпей өлгөн. Жок болуп кеткен. Эгемендүүлүк колго тийгенден кийин эч мунун уайым көргөн жокпуз. Себеби бийлик эгемендүүлүктөн ач көз дүнүйөкөрлөрдүн колуна тийди. Мына азыр ушун менен биз эгемендүүлүктүн баркын кетирип атабыз. Ушинтип сүйлөгөн. Мен чын көкүрөгүмдө айттым. Ошо позицияда келатам. Ашыра бирөөнү мактамай жок. Себеби ошого татыктуу болуш керек да. Аракет кылгандар, оңолсун дегендер бар. Жеп алайын дегендер бар. Жеп алып туруп жыргап кеткендер да бар да. Сабира мени дайыма тыйат. Окуйсунчу дейт. Чындап келгенде аялдын туура кеңеши, туура акылы болбосо эркек көп тетиришти жасайбы. Эркектер ойлойт, өзүбүз эле кыйынбыз деп. Жок. Аялдар көп тарбиялап коет бизди. Мага бир суроо бериптир. Эми кичине тамаша
Katarında berse gerek. Siz adep görgöndө эле Сабир эжени. Эстен танып жыгылып калган дейт, ошо симдеп. Ана мен жооп бердим, ошого жакын dedi. Анда университетте жаңыдан окуп аткан кезибиз. Экинчи курс болуп калдык эле. Университеттен жатаканага баратсам, алдыман бир топ кыз келаттыр. Анан ошонун ичинде бир кызды көрүп эле жүрөгүм атып кетти тим эле. Каяка кеткенин билбей калдым. Uzun жоон өрүм чачы бар экен, алдына түшүрүп коюптур. Анан сулуу экен. Оюман такыр чыкпай койду. Анан биз Курманбекти даярдап калдык. Өзүбүздүн филологический факультетте кыздар жетишпей, анан бир кыз, мен теңиш кызым бар деп эшитип келди. Эконом факультет. Көрсө баягы кыз. Оюнга качкан жигиттердин баардыгы койкоңдоп антип деп. Мен ичимен кызганам аны. Жүрөбүнөн киного чакырдым. Азыр баланы милдеттүү түрдө тарбиялаган эне ата жок. Бала тарбияла, баланы адам кылып тарбиялоо деген эне атанын милдети болуш керек. Эненин өзүнчө, атанын өзүнчө. Эмне үчүн кыргыз мыкты болгон? Баланы тарбиялоо бешигиринен башталган. Эгер ынтымактуу, жакшы, үйүндө күлкү, тамаша, күү, ыр, комуз, манасы турса, ошо бала жүрүп отуруп, ошол сиңет бою. Ыркыраган, чыркыраган эмеден ыркыраган бала туулу. Тиричиликте, үй бүлөчүлүктө, коомдо ар кимибиздин эле айткан сөзүбүз, ойлогон оюбуз адамча мамиле кылыш. Адамгерчилик болуш керек дейбиз, сыйлаш керек дейбиз. Атаны, энеси сыйлаш керек. Муну айтканга келгенде оп-оңой. Айта беребиз. Таңдайыбыздан чаңсып кетет айтмак турбайбы. Бирок мында деле адамды адамгерчилик сапатынан башка жака ээрчитип кеткен балалар бар. Айрыкча биздин кыргыздын менталитетинде, мүнөзүндө. Балдарын жамандабайт. Бул эми жанры боюнча трагикомедия. Карылар үй дегенде бир кыргыз бар экенин билесизби? Эмне жаздыңыз дейт, цензура. Биз ошого баратабыз дедим. Баратабыз, ошо болбосун деп жазып атам. Себеби биздин эне атабызга кылган мамилебиз ушундай болуп баратат. Анан 5 жыл убакыт өтүп кетти. Анан бир күнү телевизор карап отурсам эле карылар үйүндө 3 кыргыз бар. Жөтөн кемпир. Анан мен чургап бардым эртеси. Алар да көрдү. Мына азыр эми карылар үйүндө кыргыздан башка киши жок. Manastın doğrundan murdaki doğrularda adam balasının kıyal jorgun münözü, mamilesi biri-birine algan. Sezimli. Mesela suyun. Jek körü. Oşolla oydu. Bunu özgörübeydi. Aylana çöyür özgörü. Teknoloji özgörü. İlgari azırkıday zangıragan üylör tüşkö bergen emес. Anda boz üylör alaçıktarga жашаган. Ошого топук кылган, разы болгон. Кыргыз дээринде мыкты болду. Арнамызды өзүн кыргыз деген атын сыйлаган, ошого сыймыктанган, үйүмдүү, бири-бирине кайрымдуу. Kırgız
Kızların sıylagan, törük oturubuzga. Ayaldарын sıylagan. Bul Kırgızdın turmuşunda bolgon bizdin mıktı sapatlarımız. Kırgızda jalkoo. Biroq jalkoo Kırgızды başkargan emas. Kırgızды adilet, ak niyet, kalыс, peyli tüz adamlar başkargan. Buna biz değerimizde, jakşı el ekenimizde, mıktı el ekenimizde unutpasak. Bizdin atababız şunday el bolgon degende bala bakırabızga үйrөтө жүрчү. Esepsiz kılımdan beri Kırgız balasın göküröktөгү bir nerse jitirmey Bu saktap. globalizatsiyadan hep günü güçlü doğurdu. Eldi saktap kala turgan. Dagı ele madaniyat. Madaniyat. En birinci manasыбыз, komuzubuz, айтышыбыз, муз, шырдак жана атойбуз. Жагымдуу сапаты бул энатага, балага, бири-бирine, eline, өлкөсүнө, асманына, жерине жасаган мамилелешет. Эгер ошондой болсок, бизди эч ким жогото албайт. Эч кандай глобализация алы жетпейт. Эгер булар жок болсо, оп-оңой эле шыпырылып кетебиз. Кудай анын бетине аргылсын. Çok böyle. Enerdi el kızmatına tuğut. El müdös dep can bergen ar bir kurmandık. Bizdin baldarыбыз bizden baktlı olsun, bizden akıllı olsun, bizden talantlı olsun, bizden ынтымактуу, келечекте olsun.